Ардактууларым, кымбаттууларым, эми кеп башынан болсун. Мурданкы чыккан менин видеомдун бир эле максаты бар болчу. Кыргыз тили кордолбосо экен. Ошол видеодо мен ошол кофейнянын атын да айткан эмес элем. Ошоктогы жаш балдар келип, тентек балдар келип талкалап кетпесе экен, кичинекей болсо дагы бул бизнес жабылып калбаса экен дегем. Мен ошол сынды аз да болсо оңолот го, аз да болсо өзүбүздүн элибизден кечирим сурайт го деп айткам. Бирок уялбагандан өзүң уял болуп, бет турмоочу болуп, менде жок курсту айтып, менде эч качан тил боюнча курсу болгон эмес жана болбойт. Мен тилчи эмесмин, мен дизайнермин. Эми силер жалгыз кечирим суроонун ордуна бет турмай турган болсоңор, силердин ордуңарга мен кечирим сурайм. Бирок кечиримди мен силерден сурабайм. Мен кечиримди кыргыз тили менен сурайм. Мен кечиримди тарыхтан сурайм. Мен кечиримди кыргыз тилдүүлөрдөн сурайм. Кечирип койгула. Сеники чын, меники чын деп талашканда эч кандай пайда болбойт экен. Ошондуктан мен бул темага экинчи кайрылбайм. Мен бул теманы жаптым. Мен силердин бизнесиңерди өсүп өнүгүшүн каалайм. Ал эми бизге болсо кыргыз тилин кордобой эле деп суранар элем.